Саламатсыңар балдар. Бүгүн кыргыз тил сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе сабагыбыздын темасы бөлүкчөлөр. Сабагыбыздын максаты болсо окуучулар бөлүкчөлөр жөнүндө түшүнүк аласыңар, билимиңерди өркүн өтөсүңөр жана ойлогон оюңарды эркин айта аласыңар, сүйлөө кебиңерди өнүктүрөсүңөр. Бири-бириңерди сыйлоого жана бирөөнүн оюн сүйлөгөн сөзүн уга билүүгө тарбияланасыңар. Сүйлөм ичиндеги сөздөрдүн биринчи анда ошол сөздөргө же сүйлөмгө ар түрдүү кошумча маани берип турган кызматчы сөз бөлүкчө деп аталат. Мисалы, абдан, коо, эч, өтө, ыя, кана, эң, оба жана башка сөздөр. Анда эмесе балдар, мен силерге жагымдуу учур тарыхы деген текстти окуп берейин. Каникул деген сөз кайдан келди деп ойлойсуңар? Бул аталыш Сириус аламдагы эң жарык жылдыздын аталышынан келип чыккан. Египеттиктер бул жылдыз Нил дарыясы кирип жаткан учурда пайда болгон деп Сириусту Нил жылдызы деп аташкан. Римдиктер болсо египеттиктерден айырмаланып, аны ысыкча дейт. Латын тилинен которгондо каникула деп аташкан. Асманда бул жылдыздын пайда болушу жайында өтө ысык болоорун түшүндүргөн. 2 ай бою Римде эч иштебей каникулдун өтүшүн деңиз жээктеринде сууга түшүп гана күтүшкөн. Азыр болсо каникулдар жылдын бардык мезгилдеринде болот. Ал эми жайкы каникул учурунда окуучулар үчүн эң узун жана жагымдуу учур. Анда эмесе балдар, тексттен бөлүкчөлөр катышкан сүйлөмдөрдү таап, көчүрүп жазгыла. Бул аталыш Сириус аламдагы эң жарык жылдыздын атынан келип чыккан. Асманда бул 2 жылдызды пайда болушу жайдын өтө ысык болоорун түшүндүргөн. Ал эми жайкы каникул окуучулар үчүн эң узун жана абдан жагымдуу учур. Бул жерде бөлүкчөлөрдү тапкылачы. Бөлүкчөлөрдү таап, астын сызгыла. Балдар, таблицага кызматчы сөздөрдү мисал келтиргиле. Жандооч, чейин, менен. Дагы жандооч кандай сөздөр бар? Байламда, жана, анткени. Дагы кандай сөздөр бар байламда сөзүнө? Бөлүкчө. Бөлүкчөгө абдан, эч, коо сөздөр кирет. Дагы кандай сөздөрдү билесиңер силер? Жазгыла. Бөлүкчөлөргө кластер сөз. Бөлүкчөлөргө кайсы сөздөр кирет? Абдан, кана, коо, өтө. Силер дагы билген сөзүңөрдү кошуп жазгыла. Анда эмесе үйгө тапшырма. Мен жайкы каникулду кандай өткөрөм деген темада жакында боло турган каникулуңарды пландаштырып жазгыла. Кызматчы сөздөрдү пайдалангыла.